урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Сен сүйгөндү сүйбө, сени сүйгөндү сүй деген макал унутулуп жатабы? Же мен сүйсөм эле болду, кыздарды сүйдүрүп алам деп эркектер адашуудабы? Сырткы сулуулугуна көз жүгүрүп, ички сулуулугуна карабай, көп эркектер бактысыз болушуудабы? Дегеле кандай аялга үйлөнүш керек жана аял алганда эң биринчи эмнесине көңүл бурушубуз керек? Ушул жөнүндө сиздер менен кеңири маектешебиз. Андыктан эфирден алыстабай биз менен болуңуздар. Айрыкча бойдоктор, сиздер үчүн абдан пайдалуу. Сиздер менен мен Уланбек Жолдошев жана менин устазым Мыктыбек Арстанбек. Ассаламу алейкум. Биз жар тандоодо эң биринчи сулуулугуна көз жүгүртөбүзбү же жылуулугунабы? Негизи хуник кыздарга балдардын көбү кызыгышпайт да, байкап көрсөңчү, көбү эрчишпейт. Ал ыймандуу болсун, балкимчи. Балким мамилеси жакшы болсо дагы аны көбү эрчишпейт. Негизи дегенде сулуулук деле керек. 50% сулуулук болсо 50% ыйман, ошо менен 100 болот дейм. Чоң рахмат. Эми биз азыр сулуулукка кичине басым жасап кетсек, сулуу деп кандай аялды айтсак болот? Сулуулук, ички сулуулугу менен сырткы сулуу бири-бирине төп келгенде гана ошол аял ар дайым алдыда жана ар дайым ийгиликтүү болот. Ар бир адам ошол кыздын, аял затынын биринчи кезекте сырткы сулуулугуна суктанат. Бул турган нерсе. Анан кийин сырткы сулуулугу менен бирге анын ички сулуулугу да болуш керек да. Ички сулуулугу дегенде ошол аял затына тиешелүү болгон мээримдүүлүк, жароокер, назиктик, ушундай нерселер болуш керек. Анан эркектерден ийменүү, анан баягы азыр бизде эркектерден өтүп кеткен немелер бар да, кыздар, аял заты. Ошон үчүн мен сулуу дегенде мен ушундай элестетем, сырты сулуу, анан мээримдүү, жароокер, ушундай өзүн алып жүрүүсүн билген, ыймандуу адам, кыздарды, аял заты. Менде мырзаларга ушундай суроо берейин дедим эле да. Баягы көчөдөн бир көрүп эле сүйүп калдым дейсиңер да, ошондой ички сулуулугуна канчалык карай аласыңар? Мен силерге ошол суроону берейин дедим эле да. Эң жакшы суроо мырзалар гана айымдарга карама каршы жооп бериңиздер. Балдардын салыштырып айтканда, балдардын эмесин айтканда, ал жөн сүйлөшүү үчүн мындай, пикир алмашуу үчүн сүйлөшүп туруу да. Сүйүү деген бул көргөндө сүйүп калбайт анычы, сүйүп калбайт албетте. Буга каршымын эч кандай, ал жерде сүйүү болбойт эч кандай. Ошол. Чоң рахмат. Жакшы суроолор болду, жакшы жооптор болду. Эми биз сулуулук жөнүндө сүйлөп кеп алып өттүк. Ал эми сулуулукта бардык жагынан төп келишкен кыз барбы? Жана төп келишкен кыз деп кимди айтсак болот? Негизинен бардык тарабы төп келген адам, негизи адам жок да. Жашоо ошондой, ак кара, оң тескери. Эми бир жеринен жакшы болсо, бир жагынан жаман болушу мүмкүн. Биз антип мен мисалы айта албайм да, бардык тарабы төп келишкен деп. Эми бир жеринен болбосо, бир жеринен терс жагы бар болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Кийинки. Мен мындай төп келишкен нерселер кээ бир адамдарда болуп калат деп ойлойм да. Мисалы Курманжанатка энебизде кыргыздын салтын дагы колдогон, динин дагы, анан бийлик дагы болгон да, бардык нерсе болгон да. Мындай ушул нерсеге өзүбүздүн кемчилигибизди сырттан карап аракет кылсак болот деген ойдом да. Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе ушул эле суроону биз агайга берип, кичине кеңири маалымат алганга аракет кылсак. Агай, сиз кандай ойлойсуз? Бардык жагынан төп келишкен кыз деп кимди айтсак болот? Бардык жагынан төп келишкен кыз жигиттердин мынеринде гана. Идеалында турабы? Бирок кеп, мына ошол идеал каяктан пайда болду эркектерде? Бала кезден келечектеги аялын ар бир эркек самап келет. Мен аялым мындай болсо, бирок мына ошол идеалды, образды ким калыптайт? Эгер ата-эне күчтүү болсо, ата-эне диний болсо, диний чөйрөдө өскөн болсо, же динден кабар бар чөйрөдө болсо, ал образ сулуулукка коюлбайт. Башка бир кызыкчылыктан улам түзүлөт. Эгерде эң баш коом болсо, кирди чыкты телевизор, MTV, анда бу жердеги образ, албетте фигура, албетте дагы башка нерселер, албетте эркелик, дагы башка нерселер ушундай образ боло берет. Маселе эмнеде? Мына бойго жеттик, турмушка чыгышыбыз керек, же турмуш курушубуз керек. Өзгөчө бүгүн эркектер жөнүндө сүйлөштү. Кандай аял алуу керек деп атасыңар, туурабы? Буга биринчи бул суроону ата-эне бериш керек өзүнө. Мен балама кандай аял алып берсем? Силер эмес. Силер жөн гана үйлөнөм.
чоң рахмат агай. Ата эне ойлонуш керек. Кандай аялды алып берсем. Бирок бүгүнкү ата энелерге Аллах ыраазы болсун. Такыр ойлойт, балам, кимди алып келсең майли, өзүң жашайсың давай. Кааласаң негрди алып кел, кааласаң там бир ырчыны алып кел, кааласаң автовокзалда эшик шыпырганды алып кел. Өзүң жашайсың, пожалуйста. Анын үстүнө кыздарда бизде бүгүн тандалышы оңой болуп калды. Эч проблема жок. 1 жыл, 2 жыл жашап көрүп, характерин көрүп, анан что-то не то экенсиң деп айда бере берет. Ошон үчүн кыздарга үйлөнүш бүгүн жар тандоо проблема эмес. Проблема кимде десе, дин жөнүндө түшүнүгү барларга проблема. Жана бардыгыңыздар сулуулук жөнүндө айтып атасыздар. Мен башка бир ойду айтат элем сулуулук боюнча. Мен сулуулукка каршы эмесмин. Бирок биз мусулман болгон үчүн мусулмандын жашоосунда Аллах субханала ва таала буйрган жана анын пайгамбары көрсөткөн формулалар бар. Биздин пайгамбарыбыз айтып атат. Адамдар сулуулугуна, байлыгына, ата тегине карап үйлөнөт. Адатта. Силер деп атат мусулмандарга. Иманына карап үйлөнгүлө. Бар болгур, колуң чаң болсо да иманына карап үйлөн деп атат. Ал кедей болсо да. Эмнеге? Мунун бир чечмелеп көрөлү. Сулуулугуна карап үйлөнгөн эркектер эмнесинен уттурду десе, сулуу аял адатта даңкка өч болот экен, эгер имансыз болсо. Эгер имансыз болсо, сулуу кыз даңкка өч болот экен. Дайым мына ошо көңүл борборунда болуп тургусу келет экен. Дайым ушу мен эле карап турсам, мен эле көрүп турсам, мен эле ушулардын көңүлүн алып турсам деп эгоист болот экен. Адатта булар артист же дагы башка бир чыгып коомдук пикирдин алдына чыгууга аракет кылган кыздар ушундан капа болбогула. Экинчиси, эгерде бай кыз имандуу болсо, ал кыз текебер болот экен. Эрин башкаргысы келет экен. Көнүп калган байдын үйүндө талтаңдап жашаган, аны алып ке, муну алып ке. Андай үйдө да көпкө жашабайт экен. Же күйөө, күч күйөө болуп тынат экен. Кайнатасыныкында уборщик болуп. Же ажырашат экен. Искендер Зулкарнайын деген дагы керек болсо, ушунчалык бай дүйнөнү дүңгүрөткөн кол башчы дагы даранын кызына үйлөнбөй койгон. Бул күйөөнү башкарам деген кыз экен депчи. Үчүнчүсү, айтайлы, ата теги жакшы кыз. Бүгүнкү күндө чоңдордун кызы дейбизби? Элитанын кызы. Имансыз болсо, ал үйдө төшөгү сыбайт дейт. Атасыныкына кете берет экен, атама барам. Тайынем той кылып атат, таятам юбилей кылып атат, тайжем чакырды, паланча байкемдин, паланча инисинин, паланча бөлөсүнүн мындай тою болуп атат, үйдө турбайт экен ошол. Үчөө тең, сулуу дагы, байы дагы, ата теги жакшы дагы, эгер имансыз болсо ушундай. Бул биздин турмушта барбы? Бар. Эми сулуу кыз имандуу боло турган болсо дейт, ал күйөөсүн жыргалуу дейт. Эч ким тартпаган лаззатты тартат дейт. Ал өзүнүн күйөөсү үчүн гана арнайт дейт сулуулугун. Мен ушуга гана берем сулуулугумду. Ушунун гана ыраазылыгын алып бейишке чыгам дейт. Сулуу аял имандуу болсо. Бай аял имандуу болсо үйдүн жыргалуу дейт. Күйөөсү колу жетпеген нерсени ал узартат дейт. Өзүнүн байлыгынан. Али жакшы кыз, бизде ушундай бир сөз бар эле. Кыз бердим деп кедей болуп калат го аталар. Эмнеге десе кыз ташып кетет турбайбы? Бар жокту. Кыз дайым атаныкынан ташып турат экен. Үйдө колу зарат дейт эрдин. Айтпайт дейт, мен сени багып атамын деп. Мен берип атам акчаны деп күйөөсүнүн чөтөнүн салып койт. Убактылуу нерсе баары бир. Эми үчүнчүсү, ата теги жакшы кыз имандуу болсо, балага жакшы тарбия берет дейт. Балага жакшы тарбия берет дейт. Ошон үчүн сулуулугунда карайбыз. Сөзсүз. Байлыгында карайбыз. Сөзсүз. Ата тегинде карайбыз. Бир алкаш, ууру кескинин кызын алып жиндүү болбойлу. Бирок үчөөсүнүн тең негизги критерийи иманында болуш керек. Имандын белгиси жана ички дүйнөбүз деп атпайбызбы? Анын ичине камера салып көрө албайбыз, ички дүйнөсү кандай экен деп. Анын сырткы белгилери бар да, ал иман. Имандын белгиси бул эмне? Намаз, дин жана ата энеси. Жана энесин көрүп, кызын ал деген эмне десе, энеси кандай? Үйүнө бар, көчөдө кызын көрсөң фурфур да, тим эле. Үйүнө барсаң эми таракандар чай ичип отурган болот. Аны кантип аласың аны? Энесин көрүп кызын ал деген ошо. Пайгамбарыбыздан дагы бир рецепт бар, бир формула. Бойдоктор эстеп калгыла, ушуну колуңардан келсе жазып алгыла. Аялдардын жакшысы карасаң кабагыңды ачканы, буйрсаң буйрганыңды тапканы, көңүлүңдү тапканы, жана сен жок кезде өзүн жана байлыгыңды бек тутканы дейт. Чечмелеп көрөлү. Карасаң кабагыңды ачканы. Ал эмне десе ошол аялдын сулуулугу.
Вот сулуулук дейбиз да, сулуулук. Мен анда бир кызды сулуу деп, экинчи кызды куник десем, бул туура эмес болмок да. Аллах субханаху ва таала анда адилетсиздик кылган болмок. Бардыгыбыз сулуубуз кыздар, бардыгы сулуу. Бирок кимдир бирөө өзүнүн ошол сулуулугун тарбиялай алды, кимдир бирөө тарбиялай албады. Бул тазалык, бул дин, бул иман. Мен бир да кызды куник деп айтпайм. Бир да сулуу кызды эгер имансыз болсо, аны мен сулуу деп айтпайм. Имансыз болсо. Имандуу кызды куник деп айта албайм. Себеби эмне десе, анда имандын өзүнүн сулуулугу бар, тарбиялап турат. Кабагыңды ачканы ал таза, балдарын куурчактай кылып кийинтирген, үйдү укмуш таптаза кармаган. Сен жумуштан келсең, сен жакшынакай тосуп алган. Өзү үч эле нерсе экен: эркектердин көңүлүн табуу жана эркектердин көңүлүн жабуу үч эле нерсе экен. Жумуштан жакшы тосуп алуу, жакшы тамак берүү жана жакшы узатып коюу. Ортосунда каалагандай араласаң боло берет экен. Каалагандай дөңгөчтө жаткырып алып араласаң боло берет. Вот жумуштан тосуп алуу, жакшы тамак берүү жана жакшы узатып коюу. Биздикилер кандай тосуп алат? Каякта жүрдүң? Тамакты тарак этип алдың, ыргытып коет. Жесең же, жебесең ба? Анан ишке кетип атканда бүгүн тайнемдин таякесинин бөлөсүнүн үйүнө барыш керек, мынча таап кел. Кабагын ачылбады. Ача албады күйөөсүнүн кабагын. Буйурсаң көңүлүңдү тапканы деп атат. Сен бир нерсени кааласаң, жамбаштайын десең, жамбаштай элегиңде келип алдыңа жаздык түштү. Турайын десең жөлөдү. Отурайын десең төшөк салды. Сен кандай тамакты ичесиң, кандай жамбаштайсың, кайсы китепти окуйсуң, баарын сенин оозуңан чыгарбай табат. Жана сен жокто өзүн бек тутканы, жана сенин байлыгыңды бекем кармаганы дегени юху, абышка командировкага кетти эмес. Сен жокто сенин акең да үйгө кирбейт керек болсо. Эшик бекем, өзү да бекем. Көчөгө кажети жок чыга бербейт. Чыкса дагы сага каякта болбо, Маккада болбо, Мадинада болбо, сага телефон чалат. Магазинге чыгып келсең болобу деп. Мына ошо өзүн бек тутканы. Байлыгыңды бирөөгө бербейт, сен ордуңа бирөөнү отургузбайт. Мына ошол нерселерди каяктан байкайбыз? Каяктан билебиз? Жашап көрбөсөк аны менен, репетиция кылып көрбөсөк 1-2 жыл, каяктан билебиз десе, энесин көрөт экенбиз. Муну энелерге айтчу нерсе да, энесин көрөт экенбиз. Энеси ушундайбы? Анда болот, ушуну алса болот. Түшүндүрө алдымбы? Чоң рахмат агай. Сиздин албетте устазыбыздын айтканынан кийин биздин аудиториядагы кыздар жана телевидение аркылуу көрүп аткан кыздар дагы өздөрүн кандай алып жүрүүсүн билип калды го деп жакшы үмүттөмүн да. Анда эмес агай, сиз айтып атасызбы, ыйманды баары чектелип келип туруп ыйманга такалып атабыз да. Ал эми ыймандуу үй бүлөдө өскөн кызды биз толук өмүрлүк жар боло алат деп, же болбосо толук бир акылдуу, тазалык жактанбы, сулуулук жактанбы, ушундай толук бир күйөөсүнө төп келишкен жар болот деп айтсак туура болот экен да. Бу жерде мындай кылайлы. Ыймандуу үйдө тарбияланып, ыймансыз кыз болушу мүмкүн. Чын. Ыймандуу молдонун кыздары деле биз билебиз эмне кылып жүргөндөрү бар да, туурабы? Бул пендебиз. Бардыгыбыз пендебиз. Атаны алдаган кыздар жок дейсиң, толтура. Бу жерде кыздын өзүнүн сырткы белгиси дебедикпи жана? Өзүнүн ыймандын сырткы белгилери бар. Ички белгисин Кудай билет, жүрөктө эмне бар экенин эч ким билбейт аны. Сырткы белгилери бар. Ал анын кийими, анын баскан турганы, анын намазы, мына ошол белги. Ал кандай тарбия алды үйдөн? Аны энесин карайбыз. Кыз үйдөн үйрөнүп чыгат. Эмнени? Тамак бышырганды, кийим жууганды, күйөөнү күтүп алганды. Кандай тамакты күйөөсү жакшы көрөт, кандай кийимди жакшы көрөт, аны күйөөнүн үйүнөн үйрөнөт. Кайнене деген бар айтмакчы. Андан үйрөнөт. Туурабы? Мен силерге мына бир нерсени окуп берейинби? Имам Газали деген өткөн. Улуу окумуштуулардын бири ошол уулуна насихат кылып атат. Мына эстеп калыңыздар же жазып алыңыздар. Эй уулум, аялың тарбия көргөн, адеп акылактуу, жүзү жарык, денеси таза, оокатына тың, тамак ашка эпчил, ак көңүл болсун. Тууган туушкандарыңды урматтоочу, айылдаштарыңды сыйлоочу, ар намысыңды, кадыр баркыңды коргоочу, айткандарыңды өз убагында аткаруучу аял гана Аллах сүйгөн чыныгы жар боло алат. Мал дүнүйөсүнө кызыгып аял алба. Көз каранды болуп, эркин жашай албайсың. Аялга көз каранды болсоң, сен өзүң аял, аялың эркек болуп калат. Аялга көз каранды болуу эркектин кубатсыздыгы. Аялдын сулуулугуна кызыкпа, сулуулардын көбү ойнош күткөнгө кумарланат дейт. Дагы бир данышман айтыптыр. Аялдын сулуулугу үчүн үйлөнбөгүлө, анын сулуулугу өзүн кууратышы мүмкүн. Аялдын байлыгы үчүн үйлөнбөгүлө, анын байлыгы өзүн соолутушу мүмкүн. Силер
капкара болсо дагы диндеги кызга үйлөнгүлө. Диндеги кыз артыгыраак. Чоң рахмат. Анан мен азыр аудиторияга суроо бергим келип кетет. Мындай кыргызда бир жакшы сөз бар. Алган жарың айпери айдай сулуу болсо да, ажалданып айкырып, айтканыңды укпаса, сулуулугум не пайда деген кыздар кокустуктан туш келип калган болсо, балдардын аларга кылган мамилеси, же болбосо аларды кандай түрдө өзгөртсө болот? Андай аял туш келсе, али бизде айткан сөз бар, пешененин шору. Кеп эмнеден башталды? Ал жөн эле парашют менен түшүп келип калган жок да. Демек адам өзү ошо эркек ошол аялга татыктуу жашады да. Алла субханаху ва тааlanын мына Куранда бир мыйзам ченемдүүлүгү бар. Мыйзам ченемдүүлүк дегени кааласаң да каалабасаң да ошондой болот. Жийиркеничтүү аялдарга жийиркеничтүү эркектер, жийиркеничтүү эркектерге жийиркеничтүү аялдар дейт. Нур сүрөсүнүн 26-аятында. Жакшы аялдарга, имандуу эркектер, имандуу эркектерге имандуу аялдар. Мына ошол Аллахтын мыйзамы. Эгер сен имандуу болсоң, жакшынакай эркек болсоң, сага жийиркеничтүү аял туура келбейт. Андай аял алдыңан чыкпайт. Чыкса дагы сен аны менен жашабайсың. Себеби Аллах Тааланын мыйзамы ошондой. Мына жашоого берген мыйзам ошондой. Аялың жийиркеничтүүбү? Демек кеп сенде турат. Сен ошону тандагансың, өзүң ошону каалагансың. Эми ыйлаба, шор пешенекемин деп жашай бер. Же кайрадан ойлонуш керек. Ошон үчүн биз балдарыбызды үйлөштө ата эненин мойнунда турган нерсе ошол. Бала алданып калышы мүмкүн, жаш болушу мүмкүн. Азыр анын үстүнө мына секс эркиндиги али бизде бир балай бар, боюнда болуп калмай деген, билип билбей нерселер болот. Күнүмдүк турмушта болуп атпайбы, Ошон үчүн ата эне баланы, өзгөчө эркек баланы катуу кармаш керек. Бизде кыз баланы катуу карма дейт го. Кыз баланы ата айтса отурат, бирок эркек баланы ата катуу кармаш керек. Сен эл багарсың, сен үй бүлө кармайсың, сен давай тыйыл. Давай мындай кылабыз, давай мындай кылабыз. То есть ата эне баланы өзүнүн ыктыярына мурда ата эне өзүнүн ыктыярын бериш керек балага. Мен убакыт деп атасыңар, аягында бир нерсени айтып берейин силерге. Омар ибн Хаттаб деген бир халиф өткөн пайгамбарыбыздын доорунда. Кийин пайгамбарыбыздан кийин халифтик кылды. Ошонун бир адаты бар экен, кечинде чыгып шаар кыдырат экен да. Эл эмне кылып атат, кандай жашап атат деп. Ошо күндөрдүн биринде бир үйдүн алдынан өтүп баратса, бир үйдө энеси менен кызы сүйлөшүп атат дейт. Энеси, алар ошо сүт сатат экен, энеси менен кызы эл кыдырып сүт сатат экен, анан энеси айтып атат дейт. Ал дагы сүткө суудан кошуп кой кызым деп. Кыз айтып атат: "Эне болбойт. Умар тыюу салган сүткө суу кошуп сатууну." Умарын көрүп отура эле кызым, кошуп кое бер. Апа, Умар көрбөгөнү менен Умардын кудайы көрүп турат да деп айтыптыр. Муну Умар угуп калат. Шашкан бойдон үйүнө келет да балдарына айтат: балдар, мына көчөдө бир кыз бар экен. Тезинен барып ошого кудалашкыла" дейт. Эгер силер кудалашпасаңар, өзүм кудалашам дейт. Ушинтип арына тиет да балдарын. Анан ошого Умардын Асым деген баласы үйлөнөт. Андан бир кыздуу болот. Мына ошол кызга Ибн Марван үйлөнөт. Ибн Марван менен ошол баягы никеден төрөлгөн кыздан ортосунан пайда болгон бала перзент тарыхта 5-чи халиф деп аталган эң адилеттүү халифтердин бири Абдул-Азиз Умар болгон. Андай адилеттүү халиф ушу 5-чи катарда, өзү 10-чу 11-чи халиф болгонуна карабай туруп сан жагынан 5-чи халиф деп аталат ошол киши. Ушунчалык бир адилеттүү. Бир эле окуясын айтып берейин. Жана билсеңиздер керек. Чыракты жагып отурса бир дос келет го. Дос келгенде чыракты биринчи сурайт: "Сен эмнеге келдиң бага? Сага ишим бар эле." Өзүнүн чырагын өчүрүп, башка бир чыракты күйгүзөт. Анан дос сурайт: "Эмнеге бул чыракты өчүрдүң да муну күйгүзүп койдуң? Бул мамлекеттин акчасына келген май, бул менин акчама келген май. Сен менин коногум экенсиң, өзүмүн акчама келген май менен сен мени отурайт." Падыша айтып атат: "Көп болсо ошо экөө сүйлөшкөнгө бир тамчы май кетет." Адилеттүүлүк ушунда. Ушу бала кимден туулду десе, жанагы сүт саткан аялдан туулду. Демек, аялды жакшы тандоо. Мен бир окумуштуунун айткан сөзү менен сөзүмдү аяктайын. Балдарына мактанат экен: "Мен силер төрөлө электе артынан адамдар жаман сөз сүйлөбөгөн, өзүнүн жамандыгын бирөөгө көрсөтпөгөн мондой энелерди камдап койгонмун силерге" деп. Өзүнүн эң кымбат, эң сонун мүнөздөгү аял алганын жана балдарына эне кылып бергенин мактанат экен балдарына. Мына ошондой аялдарды силерге. Чоң рахмат агай. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү аяктачып атып эмне демекчибиз? Сиздерге каалообуз чындыгында сырты жалтырак, ичи калтырак кыздардан Кудай сактасын. Ал эми өзүңүздөрдүн теңиздерди табуудан эч адашпаңыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Ассаламу алейкум.